алғашқы лексикографы, Қырғыз Республикасының Ұлттық Илимдер Академиясының ардақтуу академигі, Қырғыз Республикасының илимине еңбек сіңірген ишмер профессор Хусейн Қарасаевтың 120 жылдығына арналған данышман басқан дамыту жол аттуу илимий тажрыйбалык конференцияға қош келдіңіздер. Конференцияны ашық деп жариялауға рұқсат етіңіздер. Конференцияны ашу үшін құттықтау сөз ректор атынан Жүсіпов Асаған атындағы Қырғыз Ұлттық Университетінің мемлекеттік тіл жана тәрбие іштері бойынша проректоры, филология илимдеринин доктору, профессор Телебаев Садық Алахановичке берді. Саламатсыздарбы, урматтуу меймандар, өзүңүздөр күбө болгондой, бир айдан бери биздин бүтүндөй кыргыз жергесинде кыргыз тилинин, кыргыз илиминин, кыргыз данышмандыгынын майрамы өтүп жатат. Дәл осы өзүңүздөр күбө болгондой, алардын көбү азыркы дүйнөдөгү шарттарга ылайык аралыктан өтүп жатат көбү. Бирок акыркы кездердеги бираз абалдын жакшыргандыгына байланыштуу биз Улуттук университеттин жамааты бул данышманга багышталган иш-чараны кадимкидей эле мурдагыдай уюз тартып отуруп реалдуу убакытта деп айтып багыштадык. Ошондой өткөрүүнү чечтик. Себеби мунун эң башкы мындай бир өткөрүүсү Хусейн Карасаев агайыбыздын өмүр жолун бир айдан бери элдин баары билип келатат. Ошол өмүр жолу, узакка созулган өмүр жолунун бүтүндөй бир чейрек кылымы биздин Улуттук университетке арналгандыгында болуп турат. Өзүңүздөр билгендей, Хусейн Карасаевич 1951 жылдан 1974 жылга чейин биздин Улуттук университетте биздин тиякта отурган алтындай болгон студенттерибиз сыяктуу студенттерге сабак окуп, билимин берип, өзүнүн жакшы акыл насааттарын айтып келген. Дээрлик чейрек кылым. Демек, ошол 51 жылдан 74 жылга чейинки мезгил Хусейн Карасаевичтин барагына толуп турган, акыл чөйчөгү толуп турган, иш кармаган ишин катырып аткарып турган мезгили болгон. Дал ошол 50 жылдардан 80-70 жылдардын ортосуна чейин Хусейн Карасаевич кийин бүтүндөй кыргыз дүйнө таанымын, кыргыз тилин, кыргыз маданиятын, кыргыз илимин байыткан эмгектерин дал ушул Улуттук университетте иштеп жүргөн кезинде пайдаланып түптөгөн десек биз эч бир жаңылбайбыз. Ошон үчүн биз айдын туулган күнүнүн 120 жылдыгына арналган момундай илимий иш-чарабызды жогоруда айтып өткөндөй реалдуу убакытта өткөрүүнү чечтик. Муну үчүн биз кыргыз филологиясы факультетине деканы Бакыт Неме, кыргыз тили кафедрасына башчысы Гүлмира кардашыма терең ыраазычылык билдиребиз. Ректораттын атынан чуркап жүрүшүп, улам материалдарды даярдашып, башкалар уюмдар менен кабарлашып, ушул иш-чараны даярдашты. Анан ал биздин иш-чарага келип, өзүнүн ойлорун айтып берүүгө, биздин иш-чарага тикеден-тике катышып берүүгө макулдугун беришкен биздин бул жердеги меймандарыбызга дагы терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Кече Канат Жалович менен биз телефон менен сүйлөшкөндө, ал билесиңер, бир аз сыркоолоо больницада да, ооруканада жатат. Садал Аханович келген меймандардын баардыгына менин атыман мындай бир жылуу салам айтып коюңуз деп саламын жолдоду. Бул ишибизге жакшы мындай бир ниетин, ийгилигин каалады. Анан эми чынында бар келгениңиздерге рахматтуу кийин айтабыз. Бирок
ушинтип биздин иш-чарага үн кошууга макул болуп, ушундай биздин жаркыраган залыбызга келип катышып жатканыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Хусейин Карасаев агайдын мындай бир бардык тарабынан, бул жерде мына мен сарай отурат, Абал агай отурат, Тентау отурат, бардык тарабынан мындай бир салым кошкон тарабынан айтып берет деп мен терең ишенемин. Агай менен агайдын өмүрүнүн акыркы кезинде чоң иштеп калган Кукедосун отурат Курманбек агай бар. Бул кишинин сөзү дагы сонун болот деп ишенебиз. Ишембек агай отурат, лекциясын окуп калган, өзүн көрүп калган. Лекция демекчи, мен дагы ал кишинин акыркы жарым жыл иштегендеги ишине чоң күбө болуп калдым. Бизге агай 2 жолу лекция өттү. Хусейин Карасаев 74-жылы. Экөөндө 2 прозаизм жөнүндө сабак өттү да, мен ошону азыркы шарттан пайдаланып айтып кетейин. Бири бир пара бою чыккурсак деген сөздүн маанисин тандады агай. Өзү бул эмне экен деп биз билчүбүз элек да. Өзү илгерки заманда боз үйдүн ортосундагы очого балдардын бутун сындырып туруп, жанагы анын төшөктүн ичине көкрөгүнө чейин жаап койчу экен. Ошонун киши менен ошол жерде отуруп, курсактарын алып, анан жазы чыкканда Нооруздан кийин асса, курсактары клетка болуп калчу экен, жанагы кичинекей балдардын ысык жерде отуруп, күндүк аралашып отуруп, отко. Анан ошондон улам курсак деген. Бул эң кичинекей бала дегенде. Андан кийин дагы бири экинчи ноябрдагы сабак болчу, агай ооруп калып туруп келген. Бул карадалы деген маанисин түшүндүргөн да. Кыздар burada turmuşka çıkınca mayda kılıp, kırk bölüm kılıp durup, çaşlarını altında taşlap koyup, turmuşka çıkınca oşondoy çaşlarını seni bölüp mayda kılıp çıkken, anam oşonu çaçı bölüp, çaşka çeyin жүрүп kalsa, al kapkara olmakın cevap da, oşonun ulan aytılgan dep, Hüseyin Karasayevич bizge uşun 2 prozlarizmde, 2 leksiyasında aytıp bergen, men ömür boyu unutmayın. Din Ahmet'in kitaplarından okuduk bunu, başkalarının ilmi makallarından okuduk, agayın özün yazgan okuduk. Biroq oşo 4-cü kavatdagı 5-ci korpusda, anda administratif korpusuna 4-cü kavatdagı 410-cü dramaturgiyada okugan leksiyası meni şu ömür boyu eslep жүрөм. Agayda bunu ayır azır eslep turgan nerseleri көп. Ушул иш-чарабыз ийгиликтүү болсун, келип бергениңиздерге ыраазычылык билдирели. Рахмат. Видеоролик бар, ошону көрүп алгандан кийин ишибиз болгон. Hüseyin Karasаев 1901-жылы 5-январда Түп районунун Кемсуу айылында төрөлгөн. 7 жаштын чейин чоң атасы Калыбек ажынын колунда өскөн. 1914-16 жылдары Каракулдогу орус тили мектебинде окуп, тире карап, зирек бала Пушкиндин ырларын жаттап, орус тили булагынан суу ичет. 1916 жылы Алама түркүндө эл менен бирге Кытайга текеске качат. Кыргыздар кыямат күнгө туш болуп, алмыш күргүндөр Хусейиндин жүрөгүндө да кеткис тарап болот. Жаш Хусейин жан сактоонун айынан койбоп, текес өлүмүн бийлеген Кытай чегарасындагы тилмечи сакчынын баласын окутуп, жан балкан экен. Бул бозуна алдым, колум аралашат. Институтунда окуп жүргөндө, Эркин Тоо гезитинде мектептер менен кыргыздын 60% сабатсыздыгын жоюуга жардамчы болушат. Институтуна ага кызматкер болуп ишке орношот. Политбюродо жыйындарга катнашат. Эл арасынан айтылуу Саякбай Каралаевди чакырып келип, үйүнө этнографиялык изим уюштурган эң алгачкы Хусейин Карасаев болду. Карасаев Москванын чакыруусу менен эпосту жигиттери Саманчин, Бектенов, Байжиев жана башкалар камакка алынат. Ондой берди болуп, Хусейинди Москвага Ломоносов университетине лекция окуп